Программабызды улантабыз достор. Жаңы жылга саналуу гана күндөр калды. Ал эми ушул жыл көптөгөн инсандар үчүн ушундай жакшы жылдардан болду деген жакшы маалыматтарды айтып жүрөбүз. Эми ошолор нерселерди статистикага тактайлы деген маалыматта жыл жыйынтыгын чыгаруу үчүн бул жака коногубузду чакырганбыз. Тааныштыралы, мамлекеттик каттоо кызматынын калкты жана жарандык абалдын акцияларын каттоо департаментинин адиси Мамасалиева Асмат Розбековна. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Рахмат. Кызматыңыз менен маанайыңыз кандай? Рахмат. Маанайым жакшы. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Рахмат, өзүңүздөрдү дагы. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Айтыңызчы, сиздер ушу 7 катмарды каттайт экенсиздер. Ошолор тууралуу кыскача айтып берсеңиз. Ушу Кыргыз Республикасынын жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмдөрү адам баласы төрөлгөндөн баштап төрөлгөндүгү тууралуу, эрезеге жетип үйлөнгөн учурда үйлөнгөндүгүн никесин каттоо жүргүзөбүз. Андан кийин эми турмушта кокус үй бүлө ары көздөй жашап кете албай калса ажырашуу тууралуу каттоосун жүргүзөбүз. Андан тышкары бала багып алуу. Анан кийин бизде мыйзамда көрсөтүлгөн балдардын укугун коргоо максатында эгерде ата энесинин ортосунда никеси болбосо аталыкты аныктоо каттоо жүргүзөбүз. Ошондой эле жарандарыбыздын азыркы учурда көбүрөөк кездигишип атат. Фамилиясын, атын, атасынын атын алмаштырууну каттоо жүргүзөбүз. Андан тышкары акырында жарандарыбыздын өлгөндүгү тууралуу каттоосун дагы биз каттап жүргүзөбүз. Өлгөнгө чейин каттайт экенсиздер. Ооба. Кызыктуу экен. Анан кийин айтып бериңизчи, быйыл айтып атышат, ушу Кыргызстанда айрыкча жаштардын ортосунда ажырашуулар көп болду депчи. Ушуларды статистика менен айтып бере аласызбы? Үйлөнгөндөр канча болду, төрөлгөндөр канча болду? Азыр биз 2015 жылдын 11 айынын жыйынтыгын чыгардык. Үйлөнгөндөрүбүздүн саны 46537 болду. Былтырга салыштырмалуу бул көппү же азбы? Былтырга салыштырмалуу ошо барабар эле келатат. Былтыр 2014-жылы 55244 болгон болсо, азыр болсо биз акыркы мына декабрь айынын жыйынтыгы чыга элек. Буюрса мына декабрды жыйынтыктап, жылды жыйынтыктаганыбызда ошол эле санга чыгып калабыз го. Ал эми ажырашкандарды карай турган болсок, 7881 катталды ушу күнгө чейин. Демек биз ушу 8.000-8.500 чыгабыз го декабрды жыйынтыктаганда. Ал эми төрөлгөндөр тууралуу? Төрөлгөндөрдүн саны? Төрөлгөндөрдүн саны эми быйыл өзүңүздөр билесиздер, биз 6 миллион жаран болдук Кыргыз Республикасында. Былтыр 165.398 бала төрөлгөн болсо, быйыл болсо 149.831 бала төрөлгөндүгү тууралуу катталды. Азыркы муну акыркы декабрь айын кошконубузда буюрса ошо 150.000ден 155.000ге чейин барып калабыз го. Эң сонун экен. Ал эми кызык болуп жатат абдан. Мына ушул ар дайым кагаздар менен иштеген инсандардын деги эле таңы кандай башталат? Кандай ойгоносуздар? Биз ойгонгондо эле ушу документтерибизди кандай кабыл алсак, жарандарды кандай тейлесек, бардыгынын документи туура келеби, келбейби, аларга биз туура кеңеш берсек, мүмкүн болушунча ошо жарандарыбыз кыйналбастан керектүү документтерин алып алса деген ой менен ойгонобуз да. Эң сонун экен. Ал эми бул жумушуңуздун сизге эң жаккан жери эмнеси менен жагат? Жана канча жылдан бери эмгектенип келе жатасыз? Мен бул системада 15 жылдан ашты иштегениме. Жакканы ар бир келген адамдын тагдыры ар башка. Мына мен бул жерден айткым келет, ушу биздин жаштарыбыз жаңы үйлөнгөндө эле баягы үй бүлөлүк документибиз бар, нике күбөлүгү. Ошону учурунда алышса, кийин төрөлүп, балдары төрөлгөндөн кийин эле баягы балдарына туулгандыгы тууралуу күбөлүктү бир аз ала албай, эгерде нике күбөлүгү болбосо, бир аз кичине кыйынчылыктар жаралып калып атат. Мына ошого көңүл бурсам дейм. Көбүнчөсү ушундай болуп калып атпайбы? Үйлөнүшөт, анан кийин кыргызча эле нике кыйдырып туруп, документин албай жүрө беришет. Албай жүрө беришет. Ушул нерседен көп келип аткан турбайбы? Ооба. Ошол учурда биз эми мыйзамда каралган баланын баягы укугун коргош үчүн аталыкты аныктоо деп. Эгерде ортосунда нике күбөлүгү болбогон учурда дагы биз атайын арыздын негизинде ошол баланын атасын аныктап, мыйзамдуу түрдө атасы деп таанып бере алабыз. Албетте сөз баягы тиешелүү документтердин негизинде.
Мына Жакшы. чоң рахмат, ушундай таң эрте келип, ушундай статистика жүргүзүп, деги эле жакшы жаңылыктар, ымыркайлардын төрөлгөндөрдүн саны күн санап өсө берсин жана баш кошкондордун саны өсө берсин деген ниет менен сиз менен коштошобуз. Чоң рахмат келип маалымат бериңиз. Ийгиликтер болсун. Дагы бир ирет жаңы жылыңыз менен келе жаткан. Рахмат, өзүңүздөр дагы. Бирге болсун. Ал эми биз болсо шаар тургундарына төмөнкүдөй суроо менен кайрылганбыз. Көңүлдү кандай адамдар көтөрөт? Алардын жооптору кандай болду? Сиздер менен чогуу көрөлү. Андан кийин көрүшөбүз. Менин көңүлүмдө биз мектепте иштегендиктен окуучу балдар көтөрөт. Ата эненин жакшы сөздөрү, деги эле жакын адамдарыбыздын бизге болгон жакшы сын карашы, бизге ыраазы болгондору. Көңүлдү көтөргөн адамдар ушул кандостор деп ойлойм. Шайыр душасы таза болгон мындай тамашалуу, көңүлдүү төрт адамдар, мындай адамдар акылдуу мындай. Менин көңүлүмдү ата энем көтөрөт. Алар мага жакымдуу сөздөрдү айтып, мен каалаган белектерди беришет. Жакшы жооптор болду. Ар кимдин негизи айтып коюшат экен, эгер күн чыкпай калса сен күн болуп, адамдарга ушундай жарык нурунду чачырат дейт. Албетте бул жылмайып жүрүү деген сөз. Бардыңыздар жылмайып жүрүңүздөр. Анан кийин жакшы адамдар, ийгиликтүү адамдардын көбүнчөсү тамашакөйрөөк болушат экен. Андыктан тамашакөй болуңуздар. Сөзсүз түрдө анан кийин көп адамдардын маанайын көтөрөсүз. Туура, жана албетте туура тамактануу дагы бул алдыңкы планга чыгат десек болот. Келиңиздер азыр жалпы оюңуздарга биз аш тизме рубрикасын сунуштайбыз. Ал жактан рецептти жазып алыңыздар.